Бул сорттордун өзгөчөлүктөрү болуп, бул транспортабельный болот сорттор. Бул карагаттардын түшүмү дагы биздин карагаттарга караганда 2 эсе көп болот жана чоңдугу дагы биздин карагаттардан чоң келет. Быйыл дагы биз ойлоп жатабыз, дагы карагаттардын жаңы сортторун алып келебиз деп. Кара карагат жана кызыл карагат болот. Апрелдин ортолору менен алып келип калабыз. Ал карагаттарды фермерлер 70 сомдон өздүк баасы менен сатып алышат. Ал эми калган транспорттук жана бажы чыгымдарын проект тарабынан каржыланып жатат. Кара карагат тибин-тисил, кызыл карагат Рондон жана башка жаңы сорттор апрелдин 15-20-ларында алынып келет. Адистердин айтымында бул убакыт көчөттөрдү отургузууга ылайыктуу болуп 90% өсүп кетет. Ал эми түшүмүн кымбат бага Карагат плюс программасы сатып берет. Албетте, бул долбоордун дагы бир максаты ушул фермерлерди өстүргөндөн баштап кайра иштетүүгө чейинки ушул цепочка деп коебуз, чынжырчаны ошону күчтөндүрүү биздин бир максатыбыз да. Өткөн жылы мисалы үчүн биз 7 айылда жана загат пункттарды, топтоочу жайларды дагы иштеттик да. Ошолор аркылуу фермерлер өздөрүнүн продукциясын ажерге өткөрсө, алар аркылуу сыртка экспортко чыгарууга шарт түзүлүп атат. Жаңы сорттогу карагат көчөттөрүн сатып алуу жолдору туурасында Каракол шаарында пресс-конференция өткөрүлдү. Анда дыйкан фермерлер үчүн карагатты отургузуп экономикасын көтөрүү жолдору түшүндүрүлдү. Эске салсак, питомниктер ассоциациясы 2013 жылы ачылып, жаңы сорттогу карагаттар отургузулган. Бул жайлардан каалоочулар окуп үйрөнүп турушат. Ысык көл области боюнча биздин фермерлерде 33 түптөн көчөт айтышкан. Фермердик демонстрационный участоктор бар. Мисалы Челпекте бизде фермер топ бар, Оргочордо бар, Дарханда бар, Саруда бар, Тондо бизде эмеде Төрткүлдө, Карашар, Караталада бар. Түптө колхоз Фрунзада, Тимировкада бар да. Барып көрсөң, каалоочулар барып ошол демонстрационный участоктордон да көрүшсө болот да. Питомниктер ассоциациясы Карагат плюс программасынын алкагында ачылган. Максаты мөмө жемиштерди, анын ичинен карагат сортторун жаңыртып, түшүмдүүлүгүн жогорулатуу. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Скөл облусу, Күн Сереп.